Саламатсыздар угармандар, көрмандар. Сиздер менен диван атты авторду көрсөтүшү. Аны мен Куттумедин Базаркулов алып барам. Ал эми бүгүнкү биздин диванда, башкача айтканда беш ашык асманда өткөзүп жаткандыктан скамейкабызда болсо Кадырбек Үсөнбаев болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Эми мен сизге мындай суроону берелим да. Мына бүгүн биз ушул ачык асманда ушул ачык сүйлөшөлү дедик сиз менен. Ушул ачык сүйлөшөлү, ачык асманда Борбордук Бишкектин көчөсүндө, ушул Борбордук Бишкектин ушул аянтчасында бул кенен аянтча болсун деп биз сизди чакырдык да. Мына бүгүнкү күндө жөнөкөй адамдар, бул элди аралагандар, карапайым адамдар бул көп элди аралайт. Бул бийликтегилерге караганда, чиновниктерге караганда, ошондой эле адамдар жөө жүрүшөт, базарды жөө аралап жүрүшөт. Башкача айтканда жөө адамдын көйгөйүн көп көрөт да. Карапайым адамдын көйгөйүн көп көрөт. Бүгүнкү күндө эл арасында акыбал кандай экен? Бүгүн эл арасында акыбал өтө эле оор. Анткени мына Кыргызстан 30 жылдан бери эгемендүүлүк алгандан бери ошол 3 жолу революция болду, аны көрүп атасыз. Мына акаевди кетирсек, Жыргаевиз дедик эле, Бакиевдер келип Жыргамак Турсун кууратты. Аягында канда төгүп кетишти. Андан кийинки Отунбаеванын заманы, Атамбаевдин, Сокенин заманы, булар эл жөнүндө эч ким ойлогон деле жери жок. Эл мурункудай эле өз жанын өзү багып келе атышат. Керек болсо өз жанын коюп, өкмөттү, мамлекетти багып атышат. Мен алысмын тиги ушу бийлик элди багып атат деп. Элдин эсебинен жан багып атышат. Элдин жашоосу өтө оорлоп келатат. Бул үмүт үзүлүү, айрыкча бул алан Кудай Тааланын берген ырыскысы түгөнбөйт экен да, бере берет экен. Ойлогонбуз ушул Акаев тонуп кеткенден Кыргызстандын деле казынасында эчтеке калбай калды го деп. Андан Бакиевдер тоноду. Анда дагы ошол калбай калды го, ошо миллиарддар чыпырып кетти. Эмне болобуз деген күндө дагы андан кийин Атамбаевдер, Отунбаевлар тоношту, миллиарддап тоношту. Кыргыздын алтынынан баштап жана эле айланайын жөн эле бүт болгон байлыктарын алып чыгып кетип атышты. Бул Алланын ырыскысы толтур экен да, бере берет экен. Бирок адамдын үмүтү үзүлгөн жаман болот экен. 3-үнчү жолку үмүт үзүлдү. Ошол айрыкча ошол 3-үнчү жолку үмүттө жумуш жок отурган эркектер айрыкча. Мына эми ошо завод, фабрика курулат, эми иштейбиз, эми оңолобуз деп күттү эле, мына эчтеке жок. Ушулардын айынан 3 жолку революцияны алды, атыны бөлдү, асыны бөлүштү. Аягы арак ичип бомж болуп кетишти. Акылдуулары Кыргызстандан чыгып кетип, Россияга, Америкага чейин чыгып кетишип, эптеп жандарынын үйлөсүн, ата-энесин багып атышат да. Эч өзгөрүү жок. Эч өзгөрүү жок. Мына туура айттыңыз, эл ичинде элдин сөзүн айтайын, мына өзүбүздүн сөзү эмес бул. Элдин сөзүн айтканда, азыркы бийликтер эчтеке жыргаткан жери жок, эчтеке кылган жери жок. Мурункудан жаман болуп атат. Мурункудан жаман. Кана эмне кылып койду? Мына аппарат президент менен отурат. Өкмөт аппаратта отурат, жогорку кеңеш жана башкалар, ошол министерствода эмне кылды? Эчтеке кылган жери жок. Мына кымбатчылыкка эмне каршы иш алып барышты? Кымбаттагандан кымбатта болот атпайбы? Эмнени арзандатып коюштур, эмнени жыргатып коюштур? Айрыкча бул бийликтин тегерегинен анча-мынча баягы орой айтканда жуун түшкөндөр айтат. Мындай жашоо болду беле дейт. Жомоктогу эле жашап калбадык деп ушул айтышат да. Биз эми жомоктогу деле болуп калбадык. Качан мындай болду эле дейт. Мен айтат элем, качан мынчалык кымбатчылык болду эле? Качан ушунчалык оор заман болду эле? Тиги бензиндин кымбаттаганы менен чогуу продукттун бүт баары ташылган кубаттын бүт баары кымбаттап атышат. Несчастный бир больницага барсаң, антигриппинден бери ушул мындайча айтканда кымбаттап кетти да. Эл көтөрө албай калды кымбатчылыкты. Өтө оор заман болуп атат. Эми мынакей сиз айтып атасыз азыр кымбатчылык болду деп. Бирок ошондой эле келечектүү маселелерин дагы бийлик айтып атат. Келечекте мындай болот деп айтып атышат да. Мисалы ошол мына сиз көлдүгү экенсиз, көлдө ушул асман кичи району пайда болот. Же болбосо асман шаарчасы пайда болот деп атат. Ушуга кандай карайсыз? Кыргызда сөз бар. Илгери ошо аталар айтып койчу эле. Сен асманды сүйлөбөй, жерди сүйлө деп, жердегини сүйлө деп. Анын сыңарында бул асман деген шаардын өзү мындай болду да, өткөндө бир жигит бизге чыкты. 7 дубанын балдары сыңарбы деп, ал өзү спортивный кийинген жигит экен. Кара кепка кийип,
кара очки, кара маска тагынып алган экен. Ал өзү айтты, ошол мен ак үйдөн, ошол өкмөт тарабында иштейм деп уже бизге айтты, силер ойлобогула, ушу өкмөт иштесе эле бүт баары элин жегин жеп жуткандар деп. Жок, бизде дагы иштегендер да бар, элин жерин сактайм, элин жерин деген патриот бар. Анан ошол чындыкты биз айта албай атабыз. Жети дуан кыркыр кыргыз ынтымагы силер гана чындыкты элге жеткизе аласыңар деп туруп бир эки нерсени жөнүндө айтып кетти да. Мисалы Асман деген шаар. Асман деген шаардын ал дегенде мынтип айтты, мен кайсы жерин иштесин, аппарат президентиндеби же өкмөттөбү десе ал мындай баштады да. Мисалы бизде министерствода, финанс министерствосу, экономика министерствода чачыратып туруп кайра кошуп экөөнү бириктирип. Анан ошол башка министерство бир айдын ичинде эле ишке кирип кетти дейт. А бизде дейт, ушу Акылбек Жапаровдун айынан дейт, 4 ай же жумушта жок, же үйдө жок, подвешенный состояние иштеп аттык дейт да. 4 ай, эми 4 айдын ичинде эмне деген улуттук программалар каралбай калды дейт. Улуттук программалар болчу, долбоорлор бар болчу. Ошонун баары просто баягы эме болуп калды дейт, өлдү дейт, анын баары. Каралбай калды, ошол долбоордун баары каралбай калды деп баштап туруп анан айтты. Мисалы бири-бирин дублирующий эмелер бар дейт, кабинеттер бар. Алар же мен калам, мен сен калам дешип аягында кыйкырышып өкүрүп, кокулушуп, жагалашканга чейин бардык. 4 ай, айрыкча 4 ай ушул иштебей отурдук дейт, башта иштебеген жокпуз деп. Анан ошолордон айтып отуруп анан айтты, Асман деген шаардын куну деди, мына ачык эле айтайын. Асман деген шаардын куну бул ат башыга жана логистика Кытайга бериш керек, логистикага. Жетин тонну Кытайга бериш керек, сандыкты бериш керек, тоголок деген Акшайракта месторождение бериш керек, анан сары жазды бериш керек. Ошонун куну, Асман деген шаардын куну 20 миллиард доллар. Асман деген шаардын куну бул ошол 4 месторождение, 5 месторождение деп айтылды да. Анан мен сурадым, кытайлардын булардын адаты бар экен, жаман адаты. Келген жери чыкпайт экен. Бу кандай болуп чыкмады десем, туура дейт. Булар эгерде ошолорду ушул жылма экспансия кылсак дейт, булар биз деген көл менен нарынан айрылабыз дейт. Ушуну элге жеткизип койгула деп айтты да. Экинчи, кумтөр маселеси боюнча дагы айта сурадым. Кумтөр маселеси эмне үчүн силер мындай сирк кылып атасыңар деп. Бул өкмөт эмне сирк кылды? А дегенде иштеп аткан компанияны алып алдыңар дагы 4-5 айдан кийин анан кайра соодалашып тиги центрга берип атасыңар. Десек алар айтты, байке бул жерде деген 4-5 айдын алтындары, түшкөн акча алтындары бул азыркы бийликтин чөнтөгүнө түшүп атат деди. Көрсөм мындай экен да, булардын сирки жөн эле элди алдап, өз боемочулук кылып, мына эми айрыкча ушу киндер айтат да, блогерлер айтат, мына дейт, эч ким жеңе албаган нерсени, коррупцияны биз жеңип дейт. Мына жеңип, садыр жеңип туруп, анан кумтөрдү алды дейт. А толуктаганы? Толуктамалы орусча айтканда. Ошол 5 айдын алтыны кайда? Мисалы Кыргызстанда азыр 30дан ашык месторождение, алтын месторождение. Мисалы бул Талас областында 9 месторождение казылып атат. Чаткалда баш аягы бир 30га жакын майдадан баштап, Чайкамадан баштап чоңго чейин 30га чейин дейли. Чоң жана макмал алтындар кайда, кумтөрдүн алтындары кайда. Эгерде ошол кумтөр маселеси боюнча ошол алдык десе, кана сүйүнчүлөбөйбү Кыргыз эли майлайна. Мына Кыргызстанга бул Сентераны кубалайып туруп 1 килограмм же 1 тоннаны же 1 грамм алтын казынага салдык деп көргөзүп элге сүйүнчүлөбөйбү? Момча казынага алтын түштү деп элге жарыялабайбы кана? Өткөндө айтып атышат, бул бийлик дагы карыз алган жок, 100 миллион доллар карыз алдык деп атат. Алды деп атышат да. Булар сайрап атышат, алган жокпуз, биз өзүбүздүн эле ички эмебизден, резервден алып чыгып атабыз, элди багып атабыз деп атат. Мына кумтөр маселеси боюнча алтын. Ушул эме жок. Алтын жок. Бүгүнкү күндө, мисалы, бүгүнкү күндө ушул когонтук маселеси башталды деп, мынакей ошол Максат Касеновду ошол мына жети дубан жүргөн эл ынтымагынан кармады деп атат да. Деги эле ушул когонтук маселелери боюнча ошол эле сиз аралап жүргөн ошол жети дубан коомдук уюму, ошол эле сиз барып ошо сиздер кошулабыз деп, бир башыбыз бириксин деп элди ынтымакка чакырган эл ынтымагынын ою боюнча кандай? Эми мындай, ошол азапты ошол оппозицияда жүрүп Садыр Жапаровду азапты эч көргөн эмес. Мынча айтканда, эң бул көргөндөрдүн бири да. Эми ошол ал эмне үчүн азап көрдү? Ошол бийликтин, Атамбаевдин бийлигин, Сокенин бийлигин сынга алам деп эле айткан үчүн жанакынча куугунток аягында камалган чейин болду. Муну даже өмүр бою отургузганга чейин дайындап калышкан. Өмүр бою отуруш керек муну деп. Ошону көргөндөн кийин анан билбейм, бул эмне үчүн кайра келип алып анан сын айтып койсо эле, bu elin barın qamaş gerek. Misal men Qasent'de, Qasent'te bu Qırgız'ın bahtırı,
эр азаматы бул. Бул жаңы саясий жумушун баштаганда көлдөн Кыргызстандын жаштар кыймылы деп баштаган. Анан эми кимде гана болбойт, өдөлдөй айтыш, өдөлдөй маселе болуп калса бирөөнү менен жакалашып кетсе керек. Анан ошону сен жакалашып коюпсуң, сен антип коюпсуң деп 5-6 жылдан келип алып аны ишин козгоп, анан буну камайт деген бул туура эмес, такыр туура эмес. Бул боюнча бул саясий куугунтук деп коет. Саясий куугунтук. Мисалы бизден жети тууган кыргыздын мына 3 баласын азыр отуруп салышты. Бул артык аман келди. Бул 17 жылы 12 январда Кытайдын экспансиясына каршы кыштын кыраан чилдесинде 5000 киши топтогон бул эмеге, Алонтай аятына. Ошону жүрөктөр түшүп калып, муну камашып, анан 4 айдан эптеп чыгарганбыз. Андан кийинки экинчи жолу камалышы дагы шайлоого карата 2020 жылы. Тиги шайлоо бюллетендин акыркы графасы баарына каршы дегенге элди үндөгүлө, анткени бияка туура эмес адамдар келатат, бул туура эмес болуп калды деген кайрылуу үчүн гана экинчи жолу камайт. Мен үчүнчүсү мына тиги Садыр Жапаров ушу камап атышат, булардын командасы. Анткени булар туура эмес барып калды, булардан отчет алыш керек, улуттук улуу жыйын өткөрүш керек деген үчүн жүрөктөрү түшүп калышты. Анткени жети дубан башка партияларга салыштырмалуу биз 7 дубантен кыдырып чыкканбыз. Айыл кыдырып чыкканбыз. Элдин көйгөйүн абдан жакшы билебиз. Кайсы областта кандай көйгөй бар экенин жакшы билет элек да. Ошолордон чогултуп ошол улуттук улуу жыйын өткөзөлү десе жүрөктөр чыгып калды. Мына азыр 5 айдын жүзү болуп калды. Же экспертизасын бүтүрүшпөйт, же тергөөсүн бүтүрүшпөйт. Ана же соту жок, ушинтип балдарды эзип келатышат. Бул эмнеден акмакчылык? Муну кандай түшүнсө болот? Алар тиги мамлекетти четинен саталы деп аткан жери жок. Элди кыйнап туруп, кымбатчылык кылып туруп, аркы башка мамлекетке адеби эл деп аткан жери жок. Элди сактап калалы деген жигиттерди камап атышат дагы. Өздөрүнүн кылыктары, өзүңөр көрүп атасыңар, эмне гана алып келип атышат. Мисалы жанагы Акылбек Жапаров өткөндө ошол жанагы айткан жигит бир сөзүн айтып коеюнчу. Ушу Акылбек Жапаровду эмне үчүн сиз бийликтен кетпейсиз деген суроо болду дейт. Бир застольеде отуруп дегенде айтты, мен сиз булардын акчасын ката албайт деген сөздү айтты дейт да. Эми ошол Бакиевдин убагында азыркы бийликте жалаң Бакиевчилер отурат. Бул жерде Курманбек Бакиев менен Максим жок, калган бары келип алышты. Бүт келип алышты. Мына өткөндө Акаев тап келишти. Ага чейин ким келип кетти деп атышат? Максим Бакиев келип кетти деп атат. Берки Жаныш Канкор Жаныш келип кетти деп атышат. Булардын бул мындай да түшүнгөн кишиге булар кыргыз элинин шылдыңдоо да. Шылдыңдоо. Ошолордон Акаев менен Бакиевтерден кыргыз элинен өчүн алып берүү деген түшүнсө болот да. Өчүн алып берип атышат. Ошолордон эки качкан президенттин өчүн алып берип атышат. Эки революциянын өчүн алып берип атышат деп түшүнсө болот булар. Сиз шылдыңдоо деп калбадыңызбы? Ошо шылдыңдоого карата мен мындай бир суроо берип атат да. Кыргыз элин шылдыңдоо деп калыңыз. Шайлоодо ошол элге 1000 сомдон берип бейбачарага. Эми көбүнчөсү байлар Кыргызстанда 100 болсо, калгандары кедейлей жашайт да. Калган элге 1000 сомдон таратып, мына шайлоону өткөзүп, депутат болуп атышат. Ошол 1000 сомдон таратып, добушту сатып алуу дагы элди шылдыңдоо болбойбу? Шылдыңдоо болот. Мисалы азыркы шайлоо системасы, шайлоо элге барган момундай кыласыңар, ушул жол менен барабыз дегенден өзү бул элге тандоону койгон жок да. Эл жаманбы, жакшыбы, 90-жылдар союз тарагандан кийин элге тандатчу. Мына бир мандат менен барышып, эл ону коёбу, ондон тандап отуруп келишчү да. Азыр андай жок. Мисалы партияны, бул жерде партиянын фракциянын башчылары эле акча табат экен. Ар бир добуш, ар бир биринчи, экинчи, 10-чу деген списокко чейин почти $1 миллион чейин 100 000 аягы $100 000 менен бүтөт го. Ошолор менен ошол акчаң болсо список кирет экенсиң, акчаң жок болсо талаада калат экенсиң да. Булар мындайча айтканда алар өзүнчө отуруп чоң бизнес жасап атышат, фракциянын жетекчилери да. Анан 500-ün ак үйүнө, көк үйүнө берет экен да. Анан барып кодоңдошуп, тиги кирип алып, өздөрүнүн билгендерин жармасын чалып, анан жана чимкирик какырык деген депутат атка конуп атышпайбы булар. Анан башка элге башка шарт жок. Ошол айласы кеткен эле эми жок дегенде мейли ачка отуруп калса, же да бирдемесине болобу, ошол жоктон 1000 сомду алып бир проблема чечип алалы деп алып туруп, анан эл өзүнүкүн билип кылып атат. Мисалы былтыркы шайлоону көрбөдүкпү? Эл көзү жетилип, эл бышып калыптыр. Акчасын берген акчасын алды дагы, бул парламентте тээп чыгышпадыбы?
эмени бийлик менен чогуу айдап чыкпады. Мындай шайлоо бизге кереги жок. Мындай сатып алган шайлоонун кереги жок деп тээп чыгышпадыбы. Эгерде ушул жол менен отурса, ушинтип эле туура эмес баратасыңарды камай берсе, бул шайлоодо ким гарантия бере алат? Бул жак алдыда турган шайлоодо дагы 2020-жылдагыдай болуп, 4-октябрдай болбойт деп. Булар тез арада ишин токтотсун, жанакы балдарды чыгарсын. Камалган балдарды чыгарсын. Артык Амангелдине жанакы Касият Максатты, аны менен Аман менен отурган Санжар деген жигит бар, Таалай деген жигиттерди чыгарсын. Шайлоого өзүңүз барасызбы? Шайлоого барбайм. Тажадыңызбы? Жок, тажаган жок, анткени таза эмес шайлоо. Башка тандатпай атпайбы? Эгер тандоо болсо мен бармап тандамакмын. Келет дагы мына бул 3 партия алдыга чыкты, ушуну шайлагыла деп койду, эмнесин шайлайбыз? Тандоо жок. Шайлоо бар, тандоо жок. Рахмат, келип өзүңүздүн оюңузду ортого салып айтып бергениңизге чоң рахмат. Ишиңизде дайыма ийгилик болсун. Эл аралап жүрүңүз, ден соолукта болуңуз. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, сиздер менен Диван аттуу автоодо көрсөтүүсү болду. Аны мен Куттумедин Базаркулов алып бардым. Ал эми биздин студиябызда, башкача айтканда Диван аттуу атардык студияда эркин сөз сүйлөп, ачык асманда кенен пикирлешкен биздин ушул скамейкабызда Кадырбек Сүмбеков болду. Саламатта калыңыздар.